Кыргыз искусствосынын бийик жылдызы, элдин жүрөгүнө ыр менен жол салган музыкалык маданияттуулукту, сулуу үндүү ыргактуулукту жана мыкты образдуулукту жан дүйнөсүнө сиңирген Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин ээси, опера ырчысы Жалгасынова Дарика Артыкбаевна бүгүн Ош мамлекеттик педагогика университетинин кадырлуу коногу. Дарикайым 1941 жылы 20 мартта Талас облусунун Кара Буура районундагы Чолпонбай айылында жарык дүйнөгө келген. Ал улуу ата мекендик согуш убагында төрөлүп, жаштык кези оор кырдаалга туура келген. Атасы Артыкбай согушка кетип, курман болуп, аны бир гана энесинин эскерүүлөрүнөн укчу. Атасы мукам үндүү ырга жакын киши болсо, апасы кошокторду ийине жеткири аткарчу экен. Жаштайынан ырга жакын болуп, атасын көтөп, ага арнап көптөгөн ырларды жаттап, айтып жүргөнүн маектеринде эскерген жайы бар. Мен анчалык ичимен ага түшүнүп ырдап аткан жокмун, ырдап атам. Жөн ырдасам келет экен деп. Ал ырларым мындай эле да. Көчөгө чыгып карасам, көгөрүп талдар көрүнөт. Мен атамды эстесем, көзүмдөн жашым төгүлөт. Сарала чымчык болоюн, сайрап бир талга коноюн. Аскерде жүргөн атамдын садагасы болоюн. Чычырканак торгойсуң, чымындай жанды коргойсуң. Арам өлгөн фашисттер атама тийсең оңбойсуң. Поезд келет шаркылдап, байнектери жаркылдап. Атам келет шөкүлдү, оң көзүм тартап балкылдап деп. Анан ушундай ырларда түм эле эмеңе сөөгүңө жете турган. Анан бак бечара кемпирлер, аялдар отуралып, тамектип отурат, ыйлап отурат, көздөрүнөн жашы. А мен ушундай урдай берем. Мындан да көп ырларым ушундай тем эле үйрөнүп алгам. Анан эшиктин алдында да мындай бир чарпая бар, ошонун үстүнө чыгып алып, кыйкырып ырдачумун. Ал туулуп өскөн айылында мектепти аяктагандан кийин курбу кызы экөө шаарга окууга тапшырууга камынышат. Бул убакыт көзгө жаш алып эстечү башкача кез болгон. Ошентип Фрунзе шаарындагы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырып калган. Мен да ушундук экем, азыр ойлоп көрсөм. Менин атам жок. Энем каттанбайт. Мен окугум келет, окуйм. Ким окутат мени? Ошак өтүп кетсем эле окуйм дегенде эле жаш кетти, момундай. Сүйлөй албай, тиме момутуп калдым. Агайымдын да көзүнөн жаш келди. Ада ыйлады. Мени карап турат. Ыйлаба деди. Токто. Ыйлабайм, ыйлаба. Берем деди. Ой, ошону алиге чейин мен эстесем, ушундай жүрөгүм ооруйт. Кандай адамдар? Ыйлаба деп отура калып көзүнөн жашын сүртүп, толтуруп, грамотасын толтуруп, мага да бешти коюп, мынтип гестке ороп, эки жагынан колума карматып, чачыма сылап, ыйлабагын. Сен окуйсуң, сен жакшы кыз болосуң. Бара кой, ыйлабагын деп чуркаган бойдон келдим. Көзүм жашын арча алып. Андан кийин Чайковский атындагы Москва консерваториясына сынак аркылуу өтүп, аны 1966 жылы опера жана камералык ырчылыктын солисти адистиги боюнча бүтүргөн. Ушул жылдары жолдошу Жайлообек Жалгасынов менен таанышып, бирге окуп жүрүп баш кошушат. 25 жашында Кыргызстанга кайтып келип, чыгармачылык жолун опера жана балет театрында баштаган. Улуттук чыгармалардан тарта, дүйнөлүк классикалык операларга чейин аткарып, Сайра Кийизбаева, Асанкан Жумакматов, Абдылас Малдыбаев, Насыр Давлесов өңдүү чыгаан инсандар менен бирге иштешкен.
Бул менен катар кыз келиндердин педагогикалык окуу жайында мугалимдикти да аркалаган. 19 жылдар бою Асанкан Жумахматовдун жетекчилиги алдында Кыргыз радиосу жана телевидениясынын Академиялык симфониялык оркестринде солист болуп эмгектенген. Жалгасынова жүздөгөн чыгарманы өзүнүн аткаруусунда Кыргыз радиосунун алтын фондуна жаздырган. Опера ырчысы улуттук, орус, советтик жана чет элдик операларда ондогон партияларды аткарган. Театрдын жамаатынын курамы менен Советтер Союзунун көп шаарларынан тышкары Венгрияда, Швецияда, Жапония, Туркия, Кытайда жана башка көптөгөн өлкөлөрдө гастролдордо болгон. Шоукун кайрыктарды созолонткон Дарика Жалгасынова Мейербердин операсында Паждын ариясын, Вердинин Сицилия кечи операсында Еленанын балерасын, кыргыз композиторлорунун ырларын, Малдыбаевдин, Власовдун жана Феринин Ажал ордуна музыкалык драмасында Зулайканын ариясын, Ширалиев менен Давлесовдун ырларын, Калаймолду Басановдун Бешик ырын аткарган. Бул менен бирге көптөгөн эл жүрөгүнөн орун алган ырлардын аткаруучусу болгон. Ал кийинчерээк Дариканын музыкалык өргөөсү, мезгил жана музыка телерадио программаларында алып барган. Бир нече китептин автору, анын ичинде республиканын көрүнүктүү артисттарына жана композиторлоруна арналган Триумф жана Трагедия аттуу китепти жазып чыгарган. 2007 жылы Дарика Артыкбаевна Кыргыз коммунисттик партиясынын катарына өтүп, партияда да кызмат өтөгөн. Даңк медалы жана Манас орденинин ээси Жолдошу Жайлообек Жалгасынов менен 46 жыл бирге өмүр сүргөн. Ал Мураталы Күреңкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайынын окутуучусу, композитору болгон. Ал менен бирге окуп, чыгармачылыгын сахнада чогуу улантып, бирге эки кыз бир уулду тарбиялап өстүрүшкөн. Балдарынын атасы 1996 жылы оорудан улам көз жумган. Учурда айым уулу жана келини менен бирге жашайт. Эң кызыгы Дарика Жалгасынова аттуу өз ысымындай небере кызы бар. Уулу апасынын урматына кызына Дарика аттуу ысым ыйгарган. Ошентип бир үйдө чоң эне жана небере болуп, эки Дарика Жалгасынова жашайт. Ырчылык өнөрү бөксөрбөй, коңгуроо үнөө кагылгандан жазылбай келген Дарика Жалгасынова ырчылыктан сырткары алып баруучулук, жазуучулук жана куурчак жасоо өнөрүнүн ээси экени белгилүү. Өмүрүн сахнага арнаган Булбул өндө Дарикайым 72 жашка чейин сахна жылдызы болуп жүрсө, учурда бактылуу эне, чоң эне болуп, ол кыздарынын төрүндө ардактуу эс алууда жүргөн чагы. Бүтүн боюна өнөр сиңген чыгармачыл инсандын талантына таазим кылып, анын угарманы, сүйүктүү күйөрманы болуп жүргөнгө эмне жетсин. Жан дүйнөсү байоо, жүрөгү назик, үнү мукаан болгон Дарика Жалгасыновага урматыбыз улуу, сыйыбыз чексиз. Алла Таалам бизге ушунча жакшылыктардын баарын берди, аркасында ушундай тарых калды, сонун ырлары калды. Мага баа берип атат. Кыргыз Республикасынын эл артиси деген даңк медалын берди, акырында Манасты берди, эл аралык руханиятты берип атат. Иши кылып мен артистмин деген сөздүн маңызын чыгардым окшойт.